Салам достор, азыр биз сиздер менен Excel программасында текстик функциялардын ар биринин түрлөрү менен таанышып чыгабыз жана аткарган кызматтары менен дагы таанышып чыгабыз. Текстик функциялардын бир канча түрлөрү бар. Бул жерде 32 түрү көрсөтүлүп турат. Бул жерде ар бирин аткарган кызматтары турат. Биздин эң эле алгач step деген функцияны кызматын аткарып көрөлү. Ал үчүн Excel'ди жүктөп алабыз. Бул жерге калган сөздү жазсак болот. Биз Excel 2013 деп жаздык. Бул жерде көрүнүп турган 5 чолчону бир ячейкага бир сөз кылып жазып чыгарабыз. Бул жерден step деген функцияны тандайбыз. Биринчи текстти, экинчини, үчүнчүнү, төртүнчүнү жана бешинчини. Бул жерге болсо алтынчыны. Окей кнопкасын басуу менен төмөндөгүдөй жыйынтыкка ээ болобуз. Бул жердеги 5, 6 ячейкадагы тамгалар же сөздөр биригип бир сөздү түздү. Кийинки функциябыз бул strochen деген функция. Бул функция жалаң чоң тамга менен жазылган сөздөрдү кичине тамгага айландырып берет. Мисалы, жалаң чоң тамга менен жазып көрөбүз. Жерге функцияны strochen деген функцияны тандаганда төмөндөгүдөй терезеше чыгат. Бул жерден A1 десек төмөндөгүдөй жыйынтыкка ээ болобуз. Strochen функциясынан айырмаланып, прописан функциясы тескерисинче кичине тамгаларды жалаң чоң тамгага айландырып берет. Excel'деги Excel көтөбүз. Жерге дагы жазып көрөбүз. Мисалы үчүн бул жерге функцияны беребиз. Прописан деген A1 ячейкасын окей кнопкасын басуу менен төмөнгүдөй жыйынтыкка ээ болобуз. Жогоруда айтылган эки функциядан айырмаланып, propnach функциясы жалаң кичине тамгалар менен жазылган сүйлөмдү башталган ар бир сөздү чоң тамга менен жазып берет. Мисал үчүн Азиз Элла уулу Эмжар. Бердүрөз адаттагыдай окей кнопкасын басуу менен төмөндөгүдөй жыйынтыкка ээ болдук. Кийинки функция dl str деп аталат. Орусчадан
кыскартылган сөз болуш керек. Длина строка болуш керек. Андан кийин биз Excel'ge өтүп жазып көрөбүз. Атым жазып көрөйүн. Менин атым канча тамгадан турат же жолчонун узундугу. Длина строка. Жерде турат. A1 OK кнопкасын басуу менен төмөндөгүдөй жыйынтыкка ээ болобуз. Менин атым 7 тамгадан турат. Же болбосо бул жердеги сөздүн жолчонун узундугу 7 символдон турат. Кийинки символдор левсим жана правсим. Excel'ge өтөбүз. Функция кандай кызмат аткарарын биз сиздер менен чогуу күбө болобуз. D1 ячейкасына функцияны беребиз. F символ. A1 13 жолчонун узундугу 13 деп бердик. Же болбосо 14. OK кнопкасын басуу менен биз A1-деги символдордун солдон оңго карай 13 символ 1 ячейкасына чыгарып берди. Ушул эле A1-деги сөздү T2 ячейка правсим менен чыгарып көрөлү. Кайрадан бул жерге четини берсем, фамилиям жок, өзүмдүн атым чыгып калды. Себеби дегенде оңдон солду карай 7 символду T2 ячейкасына чыгарып берди. Кийинки символ бул PSTR. Кандай кызмат аткарарын сиздер менен чогуу күбө болобуз. Кайрадан эле менин фамилиям. Бул жерге функцияны биз PSTR A1 албетте. Андан кийин канчанчы символдон баштап алып берсин. Мисалы үчүн 8-чи символдон кийин 7 символду чыгарып берсин. Төмөндөгүдөй жыйынтыкка ээ болот экенбиз. Кийинки функциябыз бул совпад деген функция. Менимче совпадение же кыргызча дал келүү функциясы деп койсок болот. Excel'ge кайтабыз. Кайрадан жерге жазып көрөйүн. Бул жерге андан кийин мындай. Бул жерге дагы A3-гө дагы бирди жазайын. Андан кийин эми E1 ячейкасына биз айтып жаткан функцияны беребиз. Совпад. Бул биринчи сөз же A1-деги жолчо, андан кийин S1-деги жолчо. Экөө дал келсе туура, дал келбесе туура эмес деп чыгарып берди. OK кнопкасын басып менен төмөндөгүдөй жыйынтыкка ээ болдук. Албетте бул A1-деги сөз баштамга менен башталган. S1-деги сөз болсо кичине тамга менен башталган. Ошондуктан дал келбейт. Лош же туура эмес. Автозаполнение же авто толтуруу менен биз төмөндөгүдөй жыйынтыкка ээ болдук.
A2 ячейкасы менен C2 ячейкасындагы сөздөр дал келди. Кийинки функциябыз болсо CG пробелы деп аталат экен. Албетте орусча айтканга бир аз татаал сөз. Эмесе экзелге кайтабыз. Бул функция ортодогу ашыкча пробелдерди жок кылат. Бул жерде өтө көп боштук болсун. Биз функцияга кайтабыз. CG пробелы A1 окей кнопкасын басуу менен төмөндөйдө жыйынтыкка ээ болдук. Бул жердеги көп боштукту бул функциянын жардамы менен жок кылдык. Андан кийинки функциябыз повтор деп аталат экен. Кыргызчасы кайталоо десек болот. Бул берилген сөздү каалаганча маани берүү менен ошончо жолу кайталасак болот экен. Анда эмесе экзелге кайтабыз. Кайрадан эле атымды жазып көрөйүн. Бул жерге повтор деген функцияны беребиз. A1 канча жолу кайталанышы керек болсо, мисалы үчүн 5 жолу кайталансын. Окей кнопкасын басуу менен төмөндөйдө жыйынтыкка ээ болдук. A1деги сөз C1де 5 жолу кайталанды. Кийинки функция найти функциясы. Найти функциясы кандай кызмат аткарарын биз сиздер менен чогуу көрө болобуз. Кайрадан сөз жаздык. Ушул сөздүн арасынан R деген сөздү бизге таап берсин дей турган болсок, найти функциясын жазабыз. Бул жерге B2 искомый текст. Мындай каралып жаткан текст. Окей кнопкасын басуу менен төмөндөгү жыйынтыкка ээ болдук. Себеби R деген сөз 6-чы символдон баштап турат. Болбосо бул жерге мындай дей турган болсок, функцияны жазабыз. Жерге каралып жаткан сөз окей кнопкасын бассак 5-чи символдон баштап жар деген сөз турат. Кийинки функция поиск функциясы. Бул найти функциясына өтө эле окшош. Экөөнүн айырмачылыгы поиск функциясында нечувствительно к регистру дейт. Немесе бул жактан көрөбүз кандай айырмачылыктары бар экенин. Кайрадан эле атын жазам. Бул жерге эле жар деген сөз таап берсин. Текстовый функцияга киребиз. Бул жерден поиск функциясын жазабыз. Каралып жаткан текстлеп поиск дейт. Окей кнопкасын басуу менен төмөндөгү жыйынтыкка ээ болобуз. Жар деген сөз бул A1деги жолчонун 5-чи символунан баштап турат бул жерде. Андан кийинки функция подставить функциясы. Бул жерде бул функция биз берген маанидеги мурдагы маанидеги сөздү биз берген жаңы берген сөз менен алсак болот.
мисалга ала турган болсок, 1 плюс 1. Бул жерге биз карап жаткан функцияны подставить деген функцияны коебуз. A1 текст. Старый текст же эски текст мисал үчүн плюс деген сөздү минуска өзгөртөбүз. Окей кнопкасын басып төмөндөгүдөй жыйынтыкка ээ болдук. Бул жерде 1 плюс 1 деген турса, найти функциясынын жардамы менен плюс сөзүн минус өзгөрттүк. Биз карап жаткан лабораториумуштагы акыркы функция бул заменить функциясы. Биз берген маанидеги гана сөздөр алмаштырылат. Анда эмесе Excel'de кененирээк карап көрөбүз. Бул жерге биз иштеп жаткан программанын атын жазабыз. Мисалы үчүн Excel 2010. Биз карап жаткан акыркы функциянын жардамы менен, заменить функциясынын жардамы менен төмөндөй маанилерди беребиз. 7 символдон кийин 4 символду алмаштырыш керек. Бул жерге 2013 дейбиз. Окей кнопкасын басуу менен төмөндөйдө жыйынтыкка ээ болдук. Excel 2010 деген сөздү Excel 2013 деп өзгөрттүк. Бул жердеги 7 символдон кийинки 4 символду өзгөрттүк. Ушуну менен текстик функциянын түрлөрүн бүт карап чыктык. Ушуну менен бул сабак, бул лабораториялык жумуш аяктады. Görüşкөнчө жакшы туруңуздар.